Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 29 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Ош Ноокат трассасында, тактап айтканда, Алмалык айылынан сатыла турган жери кенен болгон сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин туугандар. Даяр үйү бар, жери дагы кенен. Анан эң эле жакшы жери туугандар, мына ушундай чоң трассага деле жакын. Дагы бир плюс жери, ал жерде сиздер туугандар мал, уй, кой багып кошумча бизнес кылсаңыздар дагы болот. Жайыты деги эле жери өтө кеңир экен. Мен турган жер бул Ош Ноокат трассасында жайгашкан Алмалык айылынын кире беришинде турам. Анан бул жерге келиш үчүн сиздер, эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар, Ноокатты көздөй жолго чыгасыздар. Жапалактан өткөнүңүздөрдө ушул жерге чейин туугандар бир 13 километр чыгат экен. Азыр бул жактан карап келдик. Шаардан 13 километр Ноокатты көздөй жүргөнүңүздөрдө ушул чоң жолдун боюнда оң тарапта ушул Алмалык айылы жайгашкан туугандар. Анан мына жерде темирде деле жазылып турат Алмалык айылы деп. Ушул асфальт жол менен түз 700 метр жүрүп барсаңыздар, оң тарапта чоң жолдун боюнда сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз жакын эле. Анан туугандар, бул видеону дос таныш турган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар. Балким жери кенен болгон сатылуучу үйдү издеп жүргөндүр. Мына ушундай чоң жайыты дагы бар экен. Уй, кой, мал багып кошумча жумуш кылсаңыздар дагы болот. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Ноокат тарапка карап бет аласыздар. Түз жүрүп келгениңиздерде ушул көчөнүн оң тарабында сатыла турган ушул үй жайгашкан. Срочно сатыкка чыкты. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Так, центральный жолго деле жакын, 700 метр. Анан бул жер Караташ айылы. Үйлөрдүн саны дагы көп экен туугандар. Ал жакта көрүп атасыздарбы? Үйлөр көп эле. Кийин дагы келип өзүңүздөр толук маалымат алып кетесиздер. Караташ айылынан бул жака бир аз эле 300 метр түз жүрүп барсаңыздар Алмалык айыл экен. Ошол айылда мектеп, мечит дагы бир башка нерселер дагы бар экен. Мектепке мисалы балдарыңыздар пешком эле барып келе берет экен, Кудай буйруса. Абасы таза, тынч, сонун айылдардын бири, чоң трассага жакын. Анан бул жагы жайыт болуп калат. Кийин мал жандык багып, кошумча бизнес кылсаңыздар дагы болот туугандар. Мынакей чөп кеңир экен. Мына ушундай чоң жолдун боюнда үй жайгашкан. Так. Анан бул үйдүн артын көрүп атасыздар. Бул жагы дагы жайыт, эс айтып атат. Кийин ал жагындагы темир тосмо менен тосуп, көчөт тигип бакылап алсаңыздар дагы болот экен. Варианттар өтө көп туугандар. Мына жерде дагы кошунаңыздар кадимгидей үй салып жашайт экен. Так, сатыла турган жер үйдүн жери туугандар. 16 соток, өтө кеңир экен. Төрт тарабы тең мына ушундай заборлор менен тосулган, чек аралары такталган, кызыл китеби бар экен, документтери дагы так экен туугандар. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар. Суу болсо, жакынкы айларда бул жактан суу өткөрүлөт дейт. Себеп дегенде, бул жакта дагы чоң Алмалык деген айыл бар экен. Азыркы учурда акча чогултуп, ушинтип сууну алып келейин деп пландаштырып аткан учур экен. Суу келет туугандар. Себеп дегенде бул жерде дагы үйлөрдүн саны күндөн күнгө көбөйүп атат. Мына ушундай. Көчө тараптан сонун көрүнөт экен, көрүп атасыздарбы? Так, жерин айттым, 16 соток. Суу, свет Кудай буйруса бар. Анан бул үйдүн артын темир тосмо менен тосуп, кийин бакылап алсаңыздар болот туугандар. Варианттары көп. Ушундай. Анан видеонун башында эле айтып коеюн, эмнеге сатып экен деп барыңыздарга эле кызык болот. Негизи бул үй жакшы качествода, жакшы ниетте эле салынган экен. Азыркы учурда бул үйдүн ээси Россияда жумуш кылат экен туугандар. Ошол жака көнүп калыптыр. Анан бул үйүн сатып, ошол жактан квартира алайын деп атат экен туугандар. Ошол себептен гана сатыкка коюптур. Жери тегиз, жери кеңири, ушундай заборлор менен тосулган, ворота коюлган. Анан мына жакта 4 бөлмөдөн турган жаңы үйү дагы жайгашкан. Мына жакта темир тосмолор менен бүт бардыгы тосулган туугандар. Кызыл китеби бар экен, закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деп атат ээси. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү 4 бөлмөдөн турат, узун турасы 11ге 10,5 туугандар. Бышык кирпич менен тургузулган, крышалары жабылган, чорный потолок болгон, бүт бардыгы даяр. Анан сесмопоиз колонналары да көрүнүп турат. Байкап атасыздарбы? Мындай үйдүн формасы, дизайны, качествосы сырт тараптан эле караганда билинет. Көрүп атасыздар, бүт бардыгы жакшы сонун экен. Так, мына фундаменттери да бийик болуп куюлган. Эң негизгиси бышык кирпич, сесмопоиз колонналары көрүнүп турат. Тепкич менен чыкканыңыздарда ушул темир эшикти ачып кирип келе бересиздер. Даяр үй туугандар. Ремонттору дагы бүт көрүлгөн.
келип эле кадимкидей жашай бересиздер. Эч жеринде эч нерсе кылыштын кереги жок. Киргениңиздерде коридору, оң тарапта мына ушундай тапчаны, асты жыгач экен, дубалдар моющабой, потолоктору дагы мына ушундай сонун болуп жасалган. Анан панорамный айнек терезелер дагы орнотулган туугандар. Коридор плюс сырткы тапчан. Бул жагы болсо биринчи бөлмөсү, кухнясы. Асты жыгач экен, дубалдар моющабой, айнек терезелери пластик. Анан бул жакта печкасы бар. Ушул жерден тамагыңыздарды кылып, үйүңүздөрдү жылытсаңыздар болот. Ичкилерин кафе кылып жасап коюптур. Аппак эшиктер дагы коюлган туугандар. Бул жагы болсо экинчи бөлмөсү, мынакей. Сонун духовкасы дагы бар экен, чекелери кафель болгон. Потолоктору дагы жакшы. Таптаза сонун болуп турат. Жаңы салынган үй туугандар. Бул жагы болсо душ, санузелдин местасы. Азыркы учурда ичинде буюмдар бар экен. Кийин ушул жерде душ кылып бүткөрүп алсаңыздар болот. Бул болсо зал, эң чоң бөлмөсү. Ушундай. Айнек терезелери пластик, бүңгөй тарапта жайгашкан үй. Окей. Сонун. Бул жагы болсо акыркы бөлмөсү. Жалпысынан 4 бөлмө плюс коридор, анан сөрүсү дагы бар. Эми 5 бөлмө деп койсо дагы болот. Анакей диван дагы бар экен, булар дагы калтырылат. Ал жерден чердак ачып кетсеңиздер болот туугандар. Шкафчиктер бар экен, автомат дагы орнотулган, бүт бардыгы жакшы. Чыкканыңыздарда мына ушундай үйдүн алды короосу дагы кеңири. Кийин бул жака туугандар мал сарай салып, уй, кой, бука, тоок, кыскасы мал жаныктардын бүт бардыгын багып, кошумча жумуш бизнес кылсаңыздар дагы болот. Себеби бул жерде чөп проблема эмес туугандар. Өтө сонун жер, жайыты көп. Сиздер көрүп атасыздар. Анан үйдүн артында дагы место бар, о темир тосмого чейин. Жалпысынан 16 соток. Анан дагы бир маалымат бере кетейин. Ээси айтып атат, ушул жерде данный момент 8 соттуктун баасы туугандар 800 000 сом экен. Пустой 8 соток участоктун. Бул жерде 2 чек болуп атат. Ушуну дагы жакшылап эске алып коюңуздар. Окей, ушундай. Сатып аткан себебин айттым, документтери так экен. Мектепке деле бир 300 метр аралыкта жетип калат экенсиздер туугандар. Жолго чыксаңыздар 700 метр. Ноокатка караганда шаарга жакыныраак туугандар. Шаарга тез эле барып каласыздар. Билесиздер барыңыздар эле. Мына ушундай. Азыр көчө тараптан да бир көргөзүп коюн, анан баасын айтайын туугандар. Анан бул видеого лайктан басып коюңуздар, жана бул видеону дос тааныш тууган уруттарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар. Балким жайыты кенен болгон сатылуучу үй издеп жүргөндүр туугандар. Жакшылык иш кылып коелу. Так. Мына ушундай. Мага жаккан жери туугандар. Сонун экен, жаап жакшы болуп, тынч. Мына көчө тараптан дагы сонун көрүнөт экен. Баасы 3 700 000 сомго бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо 3 500 000 сомго берет экен туугандар. Сразу эле айтып кой деди. Барыңыздарга ийгилик, только нага акчага сатылат экен. Ушундай сонун жерде жайгашкан, бизнеске ылайык болгон, сатылуучу жери кенен болгон даяр үйдү колдон чарбаңыздар туугандар. Барыңыздарга ийгилик.